Азыр мен bir kişini çakıram, bu kişi de hiç kim bola albaydı. Bu kişi bizden legendarlı Aksalыбыз, Агайыбыз, Dölet Madımаев Агайыбыздын bir tuğan inisi, Kudul akayыбыз номери 1 bolup жазылыптыр алдыңыздарда. Sagın Madımаев'ты çakıram kol çağlar meren. Sagın Madımаев, ayaktas geliniz. Aliginday nemede siz birinci жазылыпсыз, ha? O geçe en akırkı жазылып koyun. Geçe en akırkı çıkan. 3 saatte minerde reza topalan kıldığı gibi alıp cem. Mevzilerin emne nereden aktı hep ona oşun için birinci çakırdık eken. Menin uğuşum boyunca erkek kişi başka birönün de koyum da başka bir jastıkka başın koysa çaçı tögülötümüş. Şuğa kanday karayız? Men çaşım özü zadi kişinekeymen tөгіліп қалғаныз. Kişinekeyiniz anda siz özünüzün үйіңізде вообще жатпапсыз. Sagın Madımаев başlasın, туғандар қол шапқасыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті замандаштар, жақсыларбы? Не çoğunuzlar жақшыбы? Жақсы жүресіздербі? Жақсы күлесіздербі? Керек болса, мені дағы сүйесіздербі деген жері бар ғой. Ошон үчүн телефонду сайганда, заряд алганда, ушул токтон заряд алат экен. Башка нерсени сайсак, токтон заряд алат экен. Ошон үчүн биз артисттер, сиздер канчалык көп кол чапсаңыздар, биз ошончолук сиздерден заряд алабыз. Бир кол чапкаңыздар. Чоң рахмат. Мына бизде Союз мезгилинде ыймандуу жигиттерибиз, эжелерибиз, апаларыбыз тарбия алган. Ошонун арасында мен да тарбия алып чоңойдум. Ал мезгилде билесиздер, ыйман бар болчу, жанагындай сонун чозулган кыздарыбыз бар болчу. Бирок кыздарыбыз ушунчалык ыймандуу болгондуктан, ушул кээде ушул күйөөгө тие турган жолосун чоңоюп калган кыздарыбыз ушул качан күйөөгө тиесиң десе алайчу да. Эгерде ошол жигит, мен ала турган жигит армияга барып келсе гана кетем депчи. Ошон үчүн армиядагы жигиттерге кол чап коюңуздар чаңдоорагына. Рахмат. Ана сиздер билесиздер, бизде ошол мезгилде, ал мезгилде бизде телефон деген жок эле. Кыздарга барганыбызда биз өзүбүздүн родной бир телефонубуз бар эле. Кошо төрөлгөн телефонубуз бар эле. Аны билесиздерби кандай телефон? Ким айта алат? Ак барак кагаз, ойнун айны жекеме, азыңыз жекеме. Сизге барак келе бер чөнтөгүңүз толуп кетсе керек, чөнтөктөрүңүз толуп. Ошол дагы бир сонун бир биздин телефонубуз бар, табигый. Ышкырык деген. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Кыздар оранды ышкырат элек. Деп ышкырганыбызда кыз өзү чыкпайт эле. Сразу ити чыгат эле. Дегенде кыз бечара үйдүн ичинде да. Сезип калат эле дагы, "Үйүнгөрөйүн жоксуз келген турбайбы? Үйүнгөрөйүн жоксуз болуптурун чыкпасам болбойт." Деп кыз байкуш эптеп шыпыргысын алып алып, эшикке үйдүн бурчуна чыкканда биз турат электе. Бирок бас. Бирок баскандан кийин, "Кандайсың жарым, ден соолуң жакшы, сенсиң болмасыңбы?" десе кыз бечара, "Кел, эмне болду, дагы келдиңби?" "Келдим." "Эмнеге келдиң?" "Отурушка барып элечи, отурушка." "Отурушка барбайм, барбайм отурушка." "Неге барбайсың?" "Сен бас отурушка, отвечаю, жетирип коем" деп. Анан кийин таң аткычакты кармап, таң аткандан кийин уктап калат экенсиң. "Кереги жок, барбайм." Дегенде жигитпиз да, эркекпиз да. Байкуш кызды сол колунан кармап туруп тартканыбызда кыз минтүрдү айтты эле. "Ох билегин, кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң бил, соолугуң сенин колуңда" деп жетелеп кеттикпи? Отурушка барганда чындыгында бизде ал мезгилде жанагындай ауди, музыка, колонка деген жок эле. Бизде эмне бар билесиздерби? Электроника деген капкара магнитофон бар эле. Кассетасын салганда эле чайнайт эле. Дегенде, "Жакшына койчу" деп бир достубуз чыкканда, жанагы модер токин деген ырчы бар го.
ошоны коет элек. Азыр ошоны модерн токен ырчыбызды бир эстетип коеюн сиздерге. Те ырдабатса, биздин чоң бир жигитибиз Татнакай кыздын алдына туруп алып бийлеп атат уялбай эле. Ушундай да бийлеп айланайын. Жарым сааттан кийин эмне башталат? Мынаяктан күрөң тери башталат. Мынайнан. Буяктан сары тери кетет эле мынайнан. Ала мына жерден главный тери кетет эле. Бийлеп 15 минуттан валис. Токтоматын баласы марапатыңызын кармады. Эптесе булакка теп атып алдады. Деп атканда ошентип шутканда дагы биздин жигиттер жөн турбайт эле. Кызына суроо берет эле, валиске чыгып атканда. Алтыным сени мени жакшы көрөсүңбү? Десе кыз маселе жөн турат эле дагы. Мен сени эмес атаң апаң кош жакшы көрөм мейлиби? Жакшыкай билей берчи. Деп ошентип биз ыймандуу Татнакай болуп чоңоюп өскөнбүз. Чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Эми ошол эле жигиттерибиз, мынакей ошол эле мезгилдеги жигиттерибиз, ошол мезгилдеги кемпир чалдарыбыз, ошол мезгилдеги Татнакай болгон кемпир чалдарыбыз кээ күндөрү ушул жайлоого чыкканда сейрип калышат да кемпир чалдар. Ошондо бир кемпирибиз ушул жайлоого чыгып алып, түн жарымда зеригиптир дагы чоңойнебиз. Чалына тишидат да, нарак чачы эле, нарак чачы. Десе чалым, эмне болду эмне? Нарак чачынары мен зеригип чыктым. Жерикте эмне кылайын ау? Ана радиону коюп койчу чыгып. Радиосун койду эле, азыркы легендарлуу ырчы Бактияр Токторов ырдап атат. Илай, алдым сен дагы. Деп койсо бечара кемпирибиз, атаны билим көрөйүн деп атам. Мынаны припаста бирге талап кетти. Айнан амир жөн ырдабайт экен, билим көрөйүн жоксуп атам. Бирок мынагы ууру экен. Эмнеге ууру болуп атат? Мынагы мени ырым ырдап атат. Кантип ырдап атат? Мен мына ырды мен чыгарганмын. Кантип? Десе айтат. Илгери байгыл мындан 10 жыл мурун Анаркүл деген неберем бойго жетип калганда, буга бир кыз келе, бир жигит келе берип, ошондо жигит качырып кетип, ошондо мен турдагам арман кылып деп калды. Ошол кемпирдин арманын кабылдадыр. Бактияр Токторовдун ырын ошол жеңем чоңенем чыгарып койгон экен мурда элечи, мынтип ырдап атат. Ай караңгы, түн да караңгы. Түн караңгы, чатырдын ичи караңгы. О жетимдерге айла жок экен. Өлүң отурган жерге тийдиң беми сен дагы. Ыйлай калдым сен дагы. Ыйлай калдым мен дагы. Деп ошентип чоңунебиз ошолорду чыгарган экен. Чоңунелерибизде көп сырлары бар, көп ырлары бар, көптөгөн сырлары бар. Кол жапкаңыздар чоңунемдерге. Рахмат, ауама қол чағып қойыңыздар. Атайын алдыға келіп, көріп отырдым. Атамын қиял жорықтары, атамын көз қараштары, атамын басқан тұрғандарын бір сірә көріп алдым. Бар болыңыз. Мынау жылтыраған алтын башыңыз аман болсын. Анан неге гүл беріп атат, еркек деп тура эмес түшүнбөң, еркек элемин билесиз. Былтыр үйлөнгөнмүн, Кудайга шүгүр. Бар болуң. Ушул эмне да кол чапкаңыздар. Менин агамдын уулу, өзүмдүн укам Канат Мадымаев. Кол чапкаңыздар. Рахмат. Сагым Мадымаев, Канат Мадымаев мына. Аваң ама көз тийбесин, мен биринчи көрүп, нерде көрүп, дөөлөткө тирилип келгем деп коем мен. Яман окшош экен, тобагы мен. Бу дөөлөт акалар канча бир туган? Сен баласымысың да эле? Эмне ойлонтасың? Алтоо. Алтоо тең ушундайбы? Майда. Ай, сенем төрөгөндө эле билбей калсак керек эле.
больницасынделер